Абдулов Жумабай Токчубаевич, Ош областының Араван районына қарашты нөмір 65 кәсіптік лицейдің директоры боламын. Бізге мүмкіншілік түшіп ошол лидер қоғамдық бірікмесі арқылы Диги Қоныш проекті менен Араван районына ошол проектке кирген болчу. Ошол проекттин багында биз мүмкүнчүлүк болуп Эстония өлкөсүнө келип Таллин борбор шаары Таллиндеги бир канча окуу жайларга, ошондой эле министрликке кирип цифровизация деп коебуз, санариптештирүү боюнча биз тажрыйба алмаштык. Айта кете турган нерсе, бул биздин Кыргызстанга караганда Таллин өлкөсү bir 4-5 баскыч бийикте деп эсептеймин. Санариптештирүү боюнча бул жерде баланын яслиден тартып окуу жайларга чейинкиси дайыма санарип түрүндө мониторинг жүргүзүлүп турат экен. Бул эң жакшы тажрыйба деп эсептеймин. Бул жерден тажрыйба алсак болот экен. Эми биз 100 жолу уккандан көрө 1 жолу көр деген жакшы. Бир катар көрүп министрликте лекторлорго алардын презентацияга катышып, окуу жайлардын окуу өндүрүш базаларын көрүп отуруп салыштырсак, бизден көп нерсеге үйрөнүшүбүз керек экен. Мына ошондуктан ушундай тез келип чет өлкөнүн алдыңкы тажрыйбасын алып туруп бизге өтө пайдалуу деп эсептеймин. Мен алган тажрыйбамда албетте айыл жериндеги санариптештирүү, айрыкча социалдык жактан коргоого муктаж болгон үй бүлөлөрдүн жаштары, балдары, айрыкча кыздарга тусу санариптин алдыңкы баштапкы көндүмдөрүн үйрөтүү боюнча албетте биз иш-чара алып барабыз. Мындан кийин да токтобостон өлкөнүн жардамы менен проекттерди жазып, сабактарды уюштуруп, бизди дагы айыл жердеги жаштарды жогору деңгээлге көтөрүп чыгып, эл менен, башка жерлер менен баарлашууга, ошондой эле билим алууну, онлайн билим алуу боюнча көп нерселерди үйрөнүп калдык. Буюрса мен барып ушул иштердин баардыгын ишке ашырам деп ойлойм.